электронный документы оборотты атабыз. Кыргызстандыктар эми камсыздандыруу полисин электрондук вариантта ала алышат. Жарандарга үй-бүлөлүк медициналык борборлорго кайрылып, каражатын төлөгөн соң беришет. Ал эми бул багытта ар бир жаранды камсыздандыруудан өткөрүү, полисти алгандар менен иштешүү боюнча дарыгерлер атайын окуудан өтүп жатышат. Бул полисти алган биздин камсыздандырылган жарандар стационарга жатканда баягы кошумча төлөөсү азыраак болот. Анан жанагы эле айтып кеткен амбулаториялык деңгээлде биздин жеңилдетилген 50%га чейин жеңилдетилген дары-дармекти алса болот аптекалардан рецепттин негизинде. Анан баягы жеңилдетилген дары-дармек бере туран 5 орун негизинде бул онкология, бронхиальная астма, эпилепсия, аффективные расстройства деген оору менен ооругандарга 90%га чейин жеңилдетилген дары-дармектер аптекадан алса болот. Камсыздандыруудан өтүү үчүн кыргызстандыктар жылына 1286 сом төлөйт. Ал эми өлкө аймагындагы чет өлкөнүн жарандары 15 000 сом өлчөмүндө каражат төлөшөт. Адистердин айтымында медициналык камсыздандыруу полисинин баасы 1 айлык жашоо минимумунун 2%дан түзүлөт. Бизде незастрахованный население дегенибиз жана камсыздырбаган жарандар көп да 30% деген. Азыр ошолор боюнча жанагы ошолорго жеңилдик болсо экен деп азыр мындай семинарларды өткөрүп атабыз да. Бул камсыздандырган жарандарга кимдер кирет? Буга иштегендер кирет да. Буларга пенсионерлер кирет. Буга мектеп окуучулары кирет. Буга ошол жана сиз айткан пособие алган лицалар кирет жана ошондой эле өз алдынча полиске акча төлөп иштегендер бар, фермерлер бар, жер үлүштөрү барлар бар го. Ошолор застрахованный болуп эсептелинет. Инвалид дегендер булар өзү автоматически застрахованный болуп эсептелинет. Буларга полисти алыштын кереги жок. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан өткөрүлгөн окутууга облустук клиникалык ооруканалардын, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгерлери жана медицина тармагында эмгектенген кызматкерлер катышты. Ал эми буга чейин өлкө боюнча мындай окутуу башка аймактарда да өткөрүлгөн. Буга чейин эле камсыздандыруу полисимен иштеп келгенбиз. Биздин Кыргызстандын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар үчүн башка цифралар менен азыркы семинардан биз көп маалыматтарды алдык. Албетте бул маалыматтарды өзүбүздүн ГСЛарга алып барып айтып түшүндүрүп, эл менен тыгыз иштейбиз. Окутууга катышкан дарыгерлердин айтымында камсыздандыруу полисинин электрондук вариантка өтүүсү ишти бир топ жеңилдетет. Ошондой эле жарандар үчүн дагы ыңгайлуу болот дешет. Мурда биз ОЗЭКи баарына түшүндүрчүк, ал эми азыр электрондук система цифровизация өнүгүп жатканына байланыштуу бизде азыр уже мобильный приложение менен кирип гана регистрация болгон аябай ыңгайлуу болуп калды. Калкка дагы жетиштүү болот, мындай жеткиликтүү болот. Өлкө боюнча калктын 79% медициналык камсыздандыруудан өткөн. Ал эми Жалал Абад облусунда калктын 66% же 820 146 жаран камсыздандыруу полисине алышкан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.